Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар. Биз ушул Садовод базарында жүрүп азыр көп болуп калдык. Могу жерде да как раз сим карта боюнча кирсеңер болот. Кыргызстан өзүнүн сим картасын ачты деп калды. Анан кирсек, бул сим карта эмес, банковский карта экен. Бул Газпром менен бирдикте экен. Мисалы үчүн мына бул 1000 рубль которсуң, 500 рубль кайра сен чөнтөгүңө түшүп калат экен. Бул сим карта табарман деген. Ушудан акча которуңуздар туугандар. Мисалы үчүн 2,5 миллиард доллар которот деп атат Кыргызстан. Азыр 1 минут. 2,5 миллиард доллар которгон болсо 250 миллион доллар şu банктагылардын акысына кетип атат да. Буларда вообще башкача экен. Мисалы үчүн мына прием карта по всему миру дейт. Перевод с карты на карту дейт. Удобный платеж, бесконтактная оплата дейт. Кыскасы бар жактан жеңилдиктер бар экен. Консульство, МВД, миграционный служба боюнча. Анан мына жерде дагы мына документ надежная работа в России дейт. Ушулар компаниялар бизге иштешет экен да, бизге иштешип ушундай иштешет экен. Мына жерде номерлер турат, келип кайрылсаңыздар болот. Анан ушул не деп коет, банковский картаны табарман экен аты. Ал иштетсеңиздер болот туугандар. Ал иштетиңиздер дагы мына номерлерге кайрылып, өзүңүздөрдүн оюңуздарды айтып, ушул өзүбүздүн мекендештер, кыргыздар ачып атат туугандар. Анан сим картаны берет экен. Анан бергенден сырткары кандай болот? Эми негизги бул салам алейкум урматтуу Талант мырзанын подписчиктери. Мен атым Марсель. Табарман деген бизнес платформасынын негиздөөчүсү болом. Мен өзүм негизи жалаттан болом. Кыргызстандан Москвага келгениме 2006 жылдан бери келип эмгектенип келатам. Кудай буюрса мына мекендештер үчүн атайын программаны иштеп чыктык. Табарман деген. Бул программанын биздин мекендештерге негизги максаты жардам берүү. Ар тараптуу жардам берүү. Биринчиден, табарман деген бизнес картабызды алсак, банк картасын алсак, Кыргызстанга пайызсыз акча которсо болот. Эч кандай процент төлөнбөйт. Эч кандай процент төлөнбөйт. 300 000 рубльга чейин. Ошондой эле. Азыр 50 000 рубльден ашык сала албайт деп атпайбы? Жок, салса болот. Так болобу? Биздин программа аркылуу салса болот. 300 000 рубль. Сразу жөнөтсө болот да. Жакшы экен да. Анан ошондой эле банктык кызматтар бекер. Анан бул карта бекер берилет. Андан тышкары бизде азыр акция болуп атат. Эгер ушул картаны алса, колдонсо, картасына 500 рубль кешбек болуп келет. Кешбек болуп беребиз да. Ал кешбек деген кандай? Кешбек деген эми мисалы Кыргызстанга 1000 рубль жөнөтсө, эртеси картасына кайра 500 рубль түшөт. Биринчи период. Жакшы экен вообще. Анан да көптөгөн артыкчылар көп. Бул жерде картадан картага акысыз акча которсо болот, лимитсиз. Анан керектүү кызматтар жана контакттар ушул посольство кайсы жагында, телефондору, миграционный служба жана башка керектүү контакттар бар. Ошондой эле азыр жаңы кызматтар кошулуп атат биздин приложенияга. Кыскасы биздин мекендештерге керектүү Россиядагы иштеген үчүн, керектүү окуган үчүн, иштеген үчүн үй бүлөнү жанагы балдарын садикке, мектепке, поликлиника, больницага керектүү программаларыбыз бар да. Ошол биздин программа аркылуу ушундай ыңгайлуу жолдор менен ар кандай кызматтарды алалы. Кудай буюрса. Ошого чакырып кетесиздер, офис кайсы дареги, телефон кайсына байланыш керек? Бизде азыркы учурда 2 офисибиз бар. Биринчи жанагы элчиликтин жанында, метро Добрынинская, элчиликтин жанында. И экинчи точкабыз мына Кудай буюрса бүгүнөн баштап Садовод
базарына. Кайсы телефонго кайрылсын? Сизге өзүңүзгө. Жазылганбы ал жерде? Өзүмдүн телефонума деле жазсаңыздар болот. Сен мына жаккабы? Шуга деле жазсаңыздар болот. Бирок өзүмдүн номеримди деле берип койсом, 8966 71 00 00 Марсель. Хош келиңиздер. Бизди колдоп бериңиздер. Урматтуу мекемештер. Сиздерди колдойбуз дедиңиз, Рахмат. Ишиңиздерди колдон келишинче ооба азыркыга чейин дагы, буга чейин дагы Кудай буйрса пландар да бар. Ушул программадан түшкөн пайдасынан кайрымдуулук жана керектүү биз мекендештер керектүү программаларга биз сунуштайбыз, киргизебиз. Рахмат. Ишиңиздерге ийгилик. Рахмат. Жараткан өзү колдосун. Мекендештерге ынтымак. Сизге дагы чоң рахмат, мырза. Рахмат. Бизге катышып бергениңиз үчүн. Рахмат.